Билинбейт, сиз ошол намазга кантип келип калдыңыз? Намаз кантип баштадыңыз? Намазга өзү менин досторум намазга окружениядан да көп нерсе зависит этет. Ошол нерседи айтат го. Сенин досуң ким экенин айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем дегендейчи. Мен өзү азыр мугалимдер мени көрсө азыр күлөт болуш керек да, өзү негизи ушинтип насаат айтып жүргөндө. Себеби мен көп мектеп алмаштырдым. Мугалимдер айтат эле, бул адам болбойт дейт эле да. Анткени ата эне жаш кезинде ажырашып кеткен, көчөдө жүрөсүң, тиякта биякта. Анан айтат эле, ким билимге кошула турган болсо анын баласы бузулат, апасына милицияга чөбөт, андай мындай дейт эле да. Эми азыр күндөр өтүп, азыр билим дегенди тааныйсыңбы, менин балам ошонун жанында жүрөт деп калбадыбы азыр элечи. Аллага шүгүр, ойдой кубат эле билек. Бул дагы Алланын жардамы менен да. Бирок качан намазга келдик, Аллах Таала жашообузду оңдоду да. Бардык жактан, морально, материально жашообузду оңдолдук. Буга бир окуя айтат го, Билал разыяллаху анху канча бир 1,5 кило тузга татып алган, ушундай бир Эфиопиядан келген бир неме эле депчи. Кара негр эле мындайча айтканда. Абу Жахил кандай арабтардын арасында пикир берип турган, 100 десе 100, нур десе нур, байлык десе бардыгы бар эле. Бирок ислам динге каршы чыкты, пайгамбардын айтканына каршы чыкты. Аллах Таала бунун жашоосунда талкалады, ахиретинде талкалады. Бирок ошо 1,5 кило тузга татып алган Билал качан пайгамбарыбыздын жашоосу менен жашап баштады, Алланын өкүмү менен жашап баштады, Аллах Таала даражасын көтөрдү. Арабтардын балдарынын аты Билал, Саудияда чоң мечиттердин аты Билал. Болбосо Билал Эфиопиядан, биз Кыргызстандан, каяктан тиешеси бар, кыргыздардын балдарынын аты Билал. Качан пайгамбарыбыздын жолуна түшкөндө Аллах Таала өзүнүн немесин көтөрдү да. Ошондой эле биз качан намаз окуп баштаганда жүрөккө тынчтык келди. Жашоом ошол кезде бейбаш болуп бардыгы, мен өзүм деле уже баягы оңолбойт. Бир жолу ушу мектепте бөлүштүрүп атыптыр мугалимдер балдардычы. Анан мен капталдан кетип баратып угуп калдым. 2 мугалим тошто бардыгы бөлүнгөн. Мени эме кылып атат да, мугалим рукса көрүп атса керек. Сен ал, мен ал, жок, мен албайм депчи. Алгысы келбей, анан настолько ушунча болуп кеттимби деп анан өзүмө кой дедим да, анан 3 күнгө даватка чыктым. Эң биринчи жакшы күндөрүм ошол да. 3 күнгө даватка чыгып келип, анан ошол жактан ыйлап дуа кылып, андан кийин ошол жактан Алла менен мамиле кылып келдим да, Алла Кудай буйрса ошол нерседен сен эле айырып койбосоң, эч качан намазды таштабайм деп. Ошо менен намаз башталып кетти. Аллага шүгүр, ушуга чейин колдон келишинче окуп атабыз. Кемчиликтер көп, түздөй турган нерселер көп, бирок эң биринчи күнүбүз ошол 3 күнгө даватка чыгып ошол жактан башталган да. Ошондон кийин Аллах Таала жашообузга береке берди, ишибизде дагы, башка нерсебизде дагы. Ушу бизнесмен болгондо деле ислам көп нерсе жардам берет, болбосо адам психологически деле сым калат да, мындай болгондо мындай болмок, тигиндей болгондо мындай болмок. Ислам менен бизнес экөө айкалышса сен де өзүңө дагы жакшы да. Болуп калса бул Алланын каалоосу менен. Болбой калса да Алланын каалоосу менен. Болбой калса бул да бир Алланын кайры. Мисалы бир жакында товар сала турган болгондо бардыгынын товары кеткен, биздин товар калып кеткен да. Ошондо самолет проблема болуп учпай калып 3 ай самолет туруп калды да. Биз эртеси күнү башка самолет менен салып көрдүк. Ошол жакта анан биз кейдик да эмичи. Биздин айфондор калып кетти, канча миң айфон турат, баасы түшүп кетет, мындай дегенде. Ошол айтат го, силерге зыян деген нерсе пайда болуп калат, пайда деген нерсе зыян болуп калат. Анан хайыр шүгүр Аллага дедик да, бирок жанагы самолетко салгандар 3 ай 4 ай чыкпай калды. Биздики эртеси күнү эле айдан эме менен келип калды да. Ушундай ситуацияларда адам өзүнүн кайгысын жеп коет да. Бул самолетко салганда болмок, минткенде ошондой кылсаң болмок, бирок болду. Кандай болсоң да Алланын каалоосу болду да. Бизнесте дагы ушул ислам аябай көп жардам берет да. Кандай болбосо шүгүр кылганды. Мисалы, Аллага шүгүр, мен мынча местен бар, мен мынча оборотум бар. Болбосо адам инсан тойбойт экен да, топурак эле тоет да. Азыр кээде өзүң отуруп, ойлоп, Кыргызстанда байларды, өйдө жакты карасаң өзүң байкуш сезип кетесиң да. Ылдый жактарды карасаң, Аллага шүгүр дейсиң, алхамдулилля, жашаган үйүм бар, ишим бар, бизнесим бар. Эң нерседе ушу ислам жардам берет да. Бизнесте дагы ушундай ислам көп жардам берет. Аллага шүгүр. Ушундай.